Түркиянын Хатай провинциясында жер кайрадан 2 рет силкинип үйлөрү урап 300 адам жаракат алды. Бул туурасында РИА Новости саламаттык сактоо министри Фахреттин Кожага билдирди. Афат да кече 2 рет жер титиреп, биринчисинин магнитудасы 6,4, экинчисиники 5,8 болгонун маалымдады. Бул ирети жарадар болгондордун ичинен 18 адамдын абалы оор экени, 3 адамдын көз жумганы айтылды. Агенттик жер силкингенде Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган Кахраман-Мараш провинциясында жүргөнүн билдирди. Эскерте кетсек, 6 февралда таңда Кахраман-Мараш провинциясында магнитудасы 7,7, 9 сааттан кийин дагы 7,6 балга жеткен жер титирөө катталган. Эпкини коңшу мамлекеттерге дагы тийип, жер Сириянын Алеппо, Латакия, Хама жана Тартус провинцияларында да силкинген. Издөө куткаруу иштерине көмөктөшүү үчүн Кыргызстандан 170 куткаруучу барган, турак жайсыз калгандар баш калкалап туруу үчүн 120 ашуун боз үй да жөнөтүлгөн. Соңку маалыматтар боюнча набыт болгондордун саны Туркияда 45 миңден, ал эми Сирияда 5 миңден ашкан. Çok kuvvetli bir